саясаты. Келечек платформасынын алкагында талкуулар. Жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар сааты уктуруусу. Ар шембе 1-радионун толкунунда. 1-радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Жаштар саатынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта жана 1-радионун Facebook баракчасынан онлайн чагылдырып жаткан Дилбар Капарова. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаштар менен биргеликте соңку кездери популярдуулукка айланган тренер, лайф, психолог, коучтар же болбосо мотиваторлордун жаштарга тийгизген таасирлери туурасында сөз кылабыз. Студиянын коноктору коомдук активист Канай Токтомамбетов, санарип кеңешчиси Аселия Сулайманова жана машыктыруучу өнүгүү тренери Эркин Аймамытова, ошондой эле психолог, коуч Назира Уркасымова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу радио угармандар, бизди Facebook'тагы 1-радионун баракчасынан аркылуу дагы онлайн көрүп, сунуш пикир жазып, ошондой эле 312 39 21 90 0502 39 21 90 номерлерине байланышка чыгып суроолоруңузга жооп алсаңыз болот. Баарыбызга маалым болгондой эле акыркы убакта дал ушул тармакта акча табууга, жашоосун жеңилдетүүгө кеп кеңеш бергендер, атайын марафондорду уюштуруудагы күч алганын, ага катышкан жаштардын саны өскөнүн байкоого болот. Коомчулукта айрымдар мындай көрүнүштөрдү жалган илимдер деп атаса, айрымдар бул пикирди четке кагышууда. Бүгүн студиянын коноктору менен дал ушул пикирлердин айланасында сөз кылабыз. Мына Канай мырза дал ушул пикирлердин катарын толуктагандардын арасында өзүңүз дагы барсыз. Эмнеге мындай жыйынтыкка келдиңиз? Эмне себептен жогоруда аталган көрүнүштөрдүн пайдасынан жаштарга зыяны көбүрөөк экенин андыңыз? Саламатсыздар. Рахмат. Биринчиден мен рахматымды айтым келет эле да, ошо силердин радиого ушундай уюштурганыңыздарга, ушундай карама каршы коомчулукта албетте ар дайым ар кандай карама каршылуу идеялар болот, карама каршылыктар болот. Эми ошо карама каршылыктарды бир жыйынга келип, мындайча айтканда, бир дебат үстүнө дебат алкагында чыгып чечмелемей карама каршылыктар жоюлбастан кала берет. Деги эле илимдин өзүнүн жаралышы, илгерки гректер айткандай, өзүнүн театрларына чогулуп, ар кандай талаш тартыштарды аткарып жатып, ошентип өзү илим пайда болгон да. Биз баарыбыз билебиз, философия илимин. Кыргызча талашта тактык бар дейбиз, орусча в споре рождается истина дейт, жана башка. Ошон үчүн мен андан эле дароо эле ушу кыздарга өз рахматымды айткым келет. Ушу Эркин айымга, Назира айымга, Асель айымга силерге чоң рахмат. Силердин Сюцай илиминин өкүлдөрү болуп ушул жерге келип мен менен беттешип турганыңардын өзү эле силерге чоң алкыш берет. Себеби, демек силер чынында эле ушу Сюцай илимине ишенесиңер. Демек силер чынында эле элге айткан, элге кылган ниетиңер жана жүрөгүңөр таза. Ушуңарга мен ушинтип айтам, жана ушуңарга абдан рахмат. Бирок ошол менен бирге мен дароо эле айтам, Сюцай мен эч кандай биякта ойлоонун эч кандай кереги жок. Кечиресиз, бул жалган илим. Бул жалган илим экенин түшүнүш үчүн акылман болуштун кереги жок. Жөн гана Google'ды эле карасаңар болот. Ошол эле Жанат Кожомжаров деп аткан адам, ал адам эч кандай профессорго тиешеси жок, эч кандай Оксфорд университет дегенге тиешеси жок. Ал адам альтернативная медицинанын өкүлү. Альтернативная медицина деген эмне? Бул баягы эле көз ачыктар, кадимки эле көз ачыктар. Эми биз ар бир эле көз ачыкты алып туруп эле ошо көз ачыктын үстүнө жакшы маркетинг кылып туруп, ал адам билебиз, ал адам бизнес тренер. Үстүнө жакшы маркетинг кылып, укмуш жакшылап популярдаштырып, анын үстүнө ар кандай бир идеология, ар кандай бир логикалык окшошкон нерселерди үстүнө кошуп койсок, биз деле Сюцайга окшогон бир идеология ойлоп табабыз да. Бул иш жүзүндө акча алып келүүчү бир инструмент болуп калат. Башкача айтканда, Сюцай бүгүнкү күндө сетевой маркетингдин руханий баягы сетевой маркетинг мындай бир материалдуу баалуулукту сатып атса, бүгүн Сюцайга окшогон илимдер руханий баалуулукту сатып акча топтоонун эле бир ыкмасы. Мен айтарым, дагы да ачыктармын. Мынакей ушул Эркин айым акыркы убакта ушул бир нече жылдан бери социалдык тармактарда ушул жаштардын жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө же бизнес ачуусуна түрткү берип келе жаткан тренер, коучтардын катары бир топ эле арбыды. Алардын арасында өзүңүз дагы барсыз. Анан айтсаңыз, бүгүнкү күндө жаштар эмнеге муктаж болуп атат, кайсыл багытта машыктыруучулардын жардамына муктаж болуп атат, анан сизге кайрылган жаштар мындай
кандай жардам сурап кайрылышат. Анан негизи эле жогоруда Канай мырзанын пикирине кандай комментарий бересиз? Рахмат суроолорго. Канай мырзанын пикирине мен ойлойм Назира эже жооп берсин деп, себеби Назира эже баягы юридикалык билими бар үчүн мен ойлойм ошол суроого эже жооп берсин. Мага келген мисалы адамдар боюнча айтсам, мисалы эми бул жерде жалаң эле жаштар келип атат деп айта албайм, бирок басымдуу бөлүгү жаштар. Бул жакшы, себеби жаштар өзүн азыртан изденгени жакшы да. Анан бирок ар кайсы курактагы адамдар келет, эжелер, бирок көбүнчө эле ушу аял заты болот. Бир 5% эркектер, ушундай жигиттер болсо, көпчүлүгү айымдар, ушундай аял заты келишет. Анан көбүнүкү эле ушу мамиле боюнча, анан багы азыр ушундай убакыт болуп калса керек, көп эле изденет да өзүнчө. Мен мындай болуп калдым, тиндей болуп калдым деп, анан ошо консультация учурунда кеңеш берип, багы өзүнүн баягы бул илимдин негизинде баары бир адамдын жана туулган күнүн карап туруп, андан сырткары жанагы баягы психологиялык жактан да карайбыз да. Кандай болуп атат, эмне, мисалы, бул илим өзү негизи эң башкысы илимде баягы адамдын жан дүйнөсү менен напсини бөлүп карайт да. Ошонусу менен аябай жеңил да, себеби ар бир адамдын өзүнүн эго деп кое берейин, напси эго да. Мисалы, ар бир адамдын өзүнүн эгосы бар да, ошол эгосунда эмнени каалап турат, кайсы багытта кетип атат. Андан сырткары ошол адамдардын өзүнүн жан дүйнөсүнүн реализациясы каралган. Эгер адам ошол изденгендерге ошо жан дүйнөсүнүн реализациясын тапканда, анан энергиясы көтөрүлөт. Себептенде баягы адам өзүнүн жан дүйнөсүнө жаккан нерсени жасаганда, алар деген түздөн түз сүйүү менен жасап баштайт да. Сүйүү бар жерде, өзүнүн душасы менен, жан дүйнөсү менен берилип жасаган жерде сөзсүз түрдө ал жерде ийгилик жаралат. Көбүнчө адамдардын баягы психологиялык жактан жабыркабайт да. Анан напси темасына келсек, ошо эгода баягы бул мындай негизи чоң тема, бул жерде айтып отурсак өзү эле 1 саатты алып коет да. Анан ошо көбүнчө ушу мамиле темасында, мисалы, аял эркектин ортосунда мамиле, ата эне менен балдардын ортосунда мамиле, анан иштегенде коллектив менен болгон мамиле. Эң оңой жагы ушул ар биринин эгосунун программасын түшүнгөндөн кийин айтып бересиң да, эмне үчүн конфликт болуп атышат, ошол эмне үчүн түшүнбөстүктөр келди. Аны түшүнүп алгандан кийин анан баары жанагы мамилесин оңдоп, түздөп, бекемдеп, коммуникация адекваттуу түрдө жүрөт да. Көбүнө билбейм, мен көп эле мындай ыраазычылык айтат, өздөрү мисалы каалап суранышат, кыскача айтканда. Назира айым. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Мырзанын суроосуна жооп берип кетейин. Юридикалык терминди алганда, бул юридический документ алганда, бул жерде нарушение закона Кыргызской республики такыр жок. Есть все основания, все договоры, все лицензии. Бизге берилген диплом коуч, бизнес-консультант, ал болсо Хельсинкиден берилет, то есть Европа мамлекетинен. Ал 81 мамлекетке уруксаты бар, лицензиянын бар, тастыкталган документтерин бар. Просто мен көчө угуп калган себебим, мен документтерди алып кете албай калдым, бирок мен анын баарын сиздин WhatsApp-га жөнөтсөм. Жок, ага күнүм жок, мен ага ишенем. Анан сиздин традиционный медицина менен заниматься этип атат деп айтканыңыз бул туура. Традиционная медицина есть, оно имеет место быть. Мен өзүмдүн башыма эле жооп берем. Жанат Кожомжаровдун башына өзү жооп берет. Мисалы, бул науканы алганда сиз айтып атпайсызбы, бул элдерди туура эмес багытка алып барат деп. Бул илим элдерди караңгылыкка жана туңгуюкка түртөт. Эмне? Можете конкретный вопрос задать? Да, конечно. Не себептен? Конечно, могу. Албетте. Мына келгиле анда илимден баштайбыз. Бул жерде маселенин баары эмнеден чыгып атат? Илим деген суроого бүгүнкү күндө жооп бере албай атабыз да. Мына сизге айтып аткан юридикалык эч кылмыш жок дегенсиз албетте туура. Юридикалык бизде бүгүнкү күндө система ошондой, бизде гана эмес, ошол эле батышта да ошондой. Ошол себептен коучинг сиз билесиз, коучинг өзү психологтордон келип чыккан да, баягы Американын психологдору өтө бюрократташтырып жанакы. Жок, кыскартайлыкты. Туура, кыскасы. Мен айтканым
төмөнкүдө. Илим деген эмне билбейбиз. Илим бул биринчиден биздин болмуштагы айлана чөйрөбүздөгү мындайча айтканда объективдүү реалдуулукта болуп жаткан процесстердин биздин ан сезимде чагылдырылышы. Ал адамзаттын ан сезимде кантип чагылдырылат? Коомдук практиканын эсебинен. Коомдук практиканын элегинен мындайча айтканда илимий акыйкаттын критерийлеринен өтүп чыккан маалымат илим гана боло алат. Калган маалымат илим эмес, калган маалымат жомок. Сиздин туулган күнүңүз 9-күн экен, ошол үчүн сиз мыктысыз жана башка деген бул жалган маалым, бул жалган илим. Сюцайды эч качан илим деп айтуу мүмкүн эмес. Биз илимди коргоп калмайын, коомубуздун ыдыроосун жана деградациясын токтото албайбыз. Мен сурооңузга түшүндүм. Мисалы, бул Сюцай илими бул бир гана сиздин туулган күнүңүз 9, анан сиз ушундайсыз деген менен чектелбейт. Бул 0,0001%. Ал жакта абдан терең философия, ал жакта деген традиция, ал жакта есть еще место быть к религии. То есть там все это, кыргызча айтканда, бул абдан терең философия. Эми сизге айтайын, билим, илим эмне менен айырмалат? Билим бул бирөөнүн илими. Биз китепте окудук, билим алдык. Мектеп, университет бул билим. А илим деген сиз ошо билимди алып, өзүңүздөн өткөрүп, практика жүзүндө. Сиз айткандай, элдин коомчулугунун көп кандай десем, жок, кечиресиз, билим деген бул знание. Билим ошо знание. Илим деген бул наука. Туп-туура. Мектептен биз алып аткан нерсе, это знание. Биз знание, но ал знанияны наука аркылуу алып атасыз. Илим аркылуу. Бирөөнүн билими. Сиз өзүңүз ойлоп тапкан жоксуз. Жок, мектептен мен бирөөнүн билимин окуй элем, мектептен мен илимди окуп атам. Айтып атам го, илим бул эмне деген маалымат? Илим бул деген коомдук практиканын элегинен өтүп чыккан маалымат илим болуп саналат. Анын өзүнүн тастыктоосу бар, анын өзүнүн илимий акыйкаты бар, илимий акыйкаттын өзүнүн критерийлери бар. Ошондон өтүп чыккан маалымат гана илим боло алат. Анан бир адам мына момундай деп кызыктуу кылып сүйлөп койсо, ал эч учурда илим боло албайт. Мен муну деген закон түрүндө дагы, традиция түрүндө да айтканда, илим деген бул ар бир адамдын, мисалы деген, если көпчүлүк адамдын ички дүйнөсүнөн өткөн, практика жүзүндө ашкан жана абдан көп кишиге жардам берген нерсе, бул илим деп тастыкталат. Жок. Мына сиздин азыркы сүйлөгөнүңүздөн эле көрүнүп турат да, илим менен эч тааныш эмессиз. Илимий акыйкаттын критерийли көпчүлүк эмес. Могул жерде азыр мына 5 адам отурабыз, ушу төртөө тең, могул деген микрофон эмес, бул деген балка деп койсо, мен да отуруп алып, анда бул балка экен дейменби? Жок. Мындайча айтканда, көпчүлүк илимий акыйкаттын критерийи боло албайт. Бул Сюцай, эмне себептен Сюцай наука дейсиз, анткени бул психология. Психология эмес. Психология. Кыздар, кечиресиңиздер, орой болсом, бирок силер психологиядан түштүгүңөр да жок. Мен сизди деген сүйлөп атканда перебивать эткен жокмун да. Ошон үчүн мен айтып өтөйүн, эмне себептен психология. Анткени биз ар бир адам менен сүйлөгөндө суроо аркылуу анын ички дүйнөсүн билип, анан ошонун ички дүйнөсүнө жараша жооп беребиз. Ал психология методдору абдан көп. Ошол себептен бул илим менен биз психология аркылуу адам менен иштегенде, биз азыркы убакта көп жаштарды туура эмес жолго багыт алганы жана көп үй бүлөлөр ажырашуу моменттерин, ошол моменттерин биз токтото алдык көп. Андай үй бүлөлөр абдан көп. Мен аны деген жеке эле өзүмдү айтканда, андай үй бүлөдөн мен бир 100дөн ашык 200 адамды ушул 1 жылга жетпеген мөөнөттө сактап калдым. Мен айтып өтө элекмин. Анан бул көп адамдар именно бул туулган күн, анан кийин ушундай өйдөңкү багыт алып эле нумерологияга, анан башка алмаштырып эле, анан муну туура эмес багыт, анан бул шрик, анан деп. Анткени бул илимде, бул психологияда биз алдын ала эчтеке да айта албайбыз. Анткени деген эртең эмне болот, аны эч ким билбейт. Аны биз да билбейбиз. Биз эртеңки күн сеники мындай болот деп айткан да эмеспиз, айтпайбыз. Кечиресиз Канай мырза, мына ушул пикирди улай эле Асель айымдан да сурап алалы. Буга чейин ушул жаштарыбыз көбүнчө жана кыска курс
курстарга же болбосо бир мотиваторлордун кеңешине муктаж болуп келсе, мына ушул акыркы убакыттарда көбүнчөсү ушул азыр санариптик кеңешчи деп аталып калыптыр, же болбосо соцсай илими, ушуга бир багыт алган жаштардын саны дагы өскөндүгү байкалат да. Анан бул илимди эмне себептен азыр санариптик кеңешчи деп атап калдыңыздар? Анан сиздердин багыт туурасында кененирээк маалымат бере кетсеңиз, анткени угармандарга дагы түшүнүктүү болсун. Чоң рахмат. Санариптик кеңешчи деген бул сандан келип чыкканда, сан бул адам төрөлгөн күнү. Ар бир күн, ай, жылы, ар бирөөбүздүкү ар башкача болот. Ошондон эсептеп келинип келген ушул санариптик психология болот да. Мага азыркы убакта келгендер көбүнчө жаштар болот, өзүм курактуулар. Ушулар деген өзүнүн багытын сурашат, кандай кылып өзгөрүүгө, кандай кыймыл аракеттерди кылса болот деп. Бул жөн гана психология, бул окуп, анан билип кетип калышпайт. Бул жерде мага өзүмө көп нерсе алганым бул кыймыл аракетти. Бул мисалы басуу, бул денеңди чыңалоо, өзүңдүн энергияң көтөрүү. Мен ушул багытта көбүнчө көп айтып берем да. Мисалы адамдын көбүнчө энергиясы жок деп келет. Баары эле айтат, энергия жок калды деп. Ошол жерден кантип көтөрсө болот? Ар бир адамдын өзүнүн болгон жолдору бар, өзүнүн жан дүйнөсү бар. Ошого карата мен айтып берем да, көбүнчө бул илимде басуу көп айтылат да. Басуу бул мындай карап кетсек, өзүбүздүн төрөлгөн жерибизде дагы, жашап аткан жерибизде дагы бизге мындай кочевой народ дегенде, ошо бизге жакын. Ошон үчүн көп ушул кеңештердин арасынан мен басууга көп басым кылам да. Биз башыбыз керек, кыймылдашыбыз керек. Кыймылдаган сайын ар бир адамдын өзүнүн энергиясы көтөрөт. Азыркы убакта көп жаштар мындай телефонду эле баспайбыз, бир жерге такси, машина менен барабыз да. Мен ушул өзүмдүн билимиме таянып, ар бир адамды кыймыл аракетке салганга аракеттендим да. Күнүгө кыймылда болуп, өзүң энергияң көтөрүп, анан ошондон улам өзгөрүүлөрдү адам көрүп баштайт өзүнүн жашоосунда. Жаштар көп, Жаштар көп, ооба, жаштар көп. Көбүнчө жаштар, айымдар көбүнчө көп келет. Ошолор өзүнүн энергиясын билип, анан балдар дагы бар, мисалы, 3-4 баласы бар, мисалы. Ошол ар бир адамдын өзүнүн баласындагы энергиясын билип, кандай багытка жөнөтүүгө, кандай кылып мындай кандасам тарбия берүүгө, ошондой кеңештер болот. Анан мисалы деген сүт-сайды чечмелегенде бул мен өзүм орусча көп сүйлөйм да, ошон үчүн кичине кошуп кетейин, уруксат берсеңиздер. Сүт-сай деген бул негизи дисциплина ума алып келет да. Биз өзүбүздүн дисциплина ума кантип келебиз? Бул азыркы айым айтып кеткенде, бул через дисциплину тела. Дисциплина уман кыскача айтканда бул биздин оюбуз, наши мысли. Ал деген жана как необузданная лошадь, то есть аттай да. Мисалы, биз оюбуз менен же көчө вчера жашайбыз, же эртең. Анан оюбуздун баары айталак алып кетет. Ошон себептен биздин азыркы адамдар азыркы жашоодо абдан көп туура эмес эмоция аркылуу айтылат. Анткени деген дисциплина ума, это биз ошо өзүбүздүн оюбузду, анан өзүбүздүн эмоциябызды контролдогондо ошону деген дисциплинада айтат да. Бирок аны контролдош өтө кыйын, өтө татаал. Ошол себептен ошо дисциплинага биз дисциплина тела через любовь к себе деп айтабыз да. Ошол любовь к себе деген бул эмне алып келет? Туура уктоо убагында, туура тамактануу, жашоосуна спорт алып келүү, ошол дисциплина любовь к себени түшүндүрөт да. Ошол себептен биз өзүбүздүн эмоциябызды контролдойбуз жана ойлорубузду контролдойбуз. Ошол жерден Канай мырза, сизден сурагым келип атат да. Азыр социалдык тармактардын кайсысын гана ачпайлы, сөзсүз түрдө ар бир тармактын бирден адиси чыгат да. Онлайн курстар сатылып атат. Ошол эле убакта чоң марафондорду өтүп жатат, ага чакыруулар көп болуп атат. Ошол эле 100 сомдон байып кетсең болот деген дагы сунуштар бар. Эми жалпы жонунан алып караганда мунун бир пайдасын көрүп же бир жакшы багытка үндөгөн бир жактарын ушундан пайда алдым деген жаштарды көрө алдыңызбы? Мына өзүңүз деле жаштар менен көп иштешип, көп жүрүп калдыңыз. 100 адамга чуркап келип туруп, стенканы башың менен сүзчү десеңиз, ошонун бирөөсү чыгып айтат, мен сүздүм, кадимкидей өзүм жакшы сезип калдым дейт. Буну түшүнүш керекпиз. Бул эмне деген турам? Илимде выборка деген маселе бар. 10 адамды алып келип, 10 адамга сүт-сайды окусак, ошо адамдын экөөсү айтат, меники дал келди дейт, мага жакты дейт, жана башка. Ошону менен бирге мен эмне деген келип турат? Азыркы болуп жаткан
коучинг, бүт баягы инфобизнес дейли, булардын албетте 100% зыян деп айтыш кыйын. Албетте булардын бир 10-15%де кандайдыр бир пайдасы бар. Мына Назира айым айтып кеткендей. Пайдасы эмне? Булар жөн гана тиги Юпитер менен Марстын кесилишин айтпайт. Ооба, булар психологиянын бир ыкмаларын алышат. Бул жерден дагы бир диндин бирдемкелерин алышат. Бул кыскасы буга эмне кылыш керек? Буга бир информационный продукт жазып бериш керек. Ошол информационный продуктты элге сатыш керек да, кечиресиз. Ошол үчүн албетте социология, психологиянын ар кандай ыкмаларын кошот. Ошол ыкмалар анан 100 адамдын 15-ине пайдасы тиіп калышы мүмкүн. Назира айым айткандай, ажырашуудан сактап калдык жана башка дегендей. Бирок жалпы жолунан карап келгенде албетте бул зыян. Бул илим адамзатты, коомду илимден түртөт. Бизде убагында астрономия деген сабак бар болчу мектептерде. Мына азыр астрономия деген сабак жок. Ошол үчүн адамдар ушундай сюцай, нумерология, астрология деген жомокторго ишенип жүрөт. Дароо эле айтып кетейин, бунун баары жалган илим. Мына чоң кыз айтып атат, Асель айым айтып атат, цифровая психология деп атат. Ушул эки сөздүн кошкону өзү эле розовый единорог существует дегенге тете. Кечиресиңер, цифровая психология болушу мүмкүн эмес. Психология бир, илимий психология бар, ал бир илим. Цифра деген эмне? Цифра экенин да билбейбиз керек болсо. Цифра бул жөн гана абстракция. 5 деген сан дүйнөдө, ааламда жок. 5 деген санды адамзат өзү ойлоп табатат. Материалдуу объекттердин дискреттүүлүгүн байкап, ошо дискреттүү объектилерге, мисалы, байыркы адамдар, бир козу, эки козу деп, ошолорго анан цифраны энчилеп берип атабыз жөн эле. 1, 2 деп. Кайсы бир жылдары биз 3-түк цифрада жашачубуз. Байыркы кыргыздар 3-түк системаны колдончу. Байыркы шумерлер 3-түк системаны колдончу. Ошон үчүн бизде азыр 12 саат бар. Ошон үчүн биздин айыбызда азыр тиги эме 12 жылда 12 ай бар, туурабы? 3-түк системанын калдыктары эмгиче биздин системабыз бар. Кийинчерээк эле гана индустардын 10-дук системасы араб аркылуу тиги өздөштүрүлүп, анан 10-дук цифра системага өтүп кетип атпайбызбы? Анан ошондой ойлоп тапкан, адамзат ойлоп тапкан абстракция, цифра деген абстракциянын өзүнүн да психологиясы бул бар деген, бул кечиресиз, бул шумдук жомоктор. Ушундай жомокторду элге таркатып ишендирүүгө мен мына каршы чыгып келатам. Ошол себептен айтып атам. Бул жалган бунун баары. Кечиресиз, буну жалганын түшүнүш үчүн жөн гана илимге кайрылгыла, урматтуу жаштар. Бай болуңар келсе, экономиканы окугула. Бактылуу болуңар келсе, кечиресиз, бактылуулук бул өтө чоң, абстрактуу нерсе. Аны тиги көптү өмүр сүйүүнү табам дейт. Сүйүү аркылуу тиги жубайымды жолуктурам дейт. Ушундай ар кайсы коучерлер аркылуу. Кечиресиз, өзүнүн жубайын табуу деген эмне деген, Пушкин деген бар, тиги Омар Хайям деген өмүр бою адамзат бул кайып нерсе да, нике өмүр бою даңазалап келатат өзүнүн түгөлүнө жолугуу маселесин. Мисалы, анан жөн эле бир коучерге барып туруп эле ошону кылып коет бекен. Андай болушу мүмкүн эмес. Бунун баары акча табуунун жолдору. Мынакей Эркин айым, сизден суроом келип атат. Акча табуунун жолдору деп калды. Негизинен сиздердин эң башкы милдетиңиздер бул багыт көрсөтүү болуп саналат да. Анан сиздерге кайрылган адамдардан, мисалы үчүн, алгачкы кандай өзгөрүүлөрдү байкай аласыздар? Мен өзүмдүн айтпаймынбы, биринчи баягы ким эмне десе деле ар адамдын өзүнүн ою бар да, ой пикири. Анан ой пикирди сөзсүз түрдө сыйлаш керек. Эң башкы максат бул эмне экен? Макул болуу да. Себептен да адам өзүнүн мисалы ой пикирин жактайын дегенде ал укпайт да. Это есть мораль деп коет да. Мораль эми ар кимдин өзүнүн морали бар да, мындай дүйнө таанымы, ой пикири. Ошон үчүн макул болуу керек. Эң жакшысы макул болуу. Анан мага бул мен илимге бул агайга барганда, устазга мен эмнесине аябай баа бергем. Мен чынында эч убакта мындай менде түшүнүк жок болчу. Барганда эле Чыңгыз Айтматовдун жанагы Маңкурттен тасма бар го, ошонун негизинде жазылган китебин алып окугула деди. Мен Актөбөдөн окугам да. Анан мен таң калдым да, эмнеге мынтип айтып атат депчи. Анан ошону окугула деди. Анан мен ошол кинону көргөм да, бирок чыгарманы окуган эмесмин. Мен кино боюнча түшүнгөндө мынтип түшүнгөм да, жанагы кишини алып барып эле чачын лысый кылып туруп эле, тазы кылып, анан төбүнүн терисин кесип койсо, ал чач ичине өсүп чыгып, анан жанагы баягы акылынан айнып кетип өзүнүн энесин өлтүрүп алды деген эле түшүнүк менен мына ушул жашка келиптирмин да. Анан агай түшүндүрүп
түшүндүрдү да. Бул деген ошондон эле кабар берген да, Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуз ошондой эле көрөгөчтүк кылып, ошол малда биздин баарыбыз мына эне тилибизди унутуп, эне тилибизди өлтүрүп, өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздү жоготканын аткан экенбиз да. Анан мен тек деген сөздөргө такыр маани берчү эмесмин. Анан ошо агайга келгенде мына даже мынакей мынтип президенттин сүрөтүн кое турам мен. Ошол жактан үйрөндүм да. Ар бириңер өзүңөрдүн ханыңардын энергиясын көтөргүлө, сыйлагыла, атасын сыйлабагандык ушулдан да көрүнөт деп эле. Анан баягы текти айтты. Анан ошондо мен түшүндүм да, бул мындай, бул илимдин эң цифра мына Назиреже туура айтты. Болгону 0,001 эле процент, мына кичине элеси да. А бул жагында кыргызды кыргыз, казакты казак, орусту орус кылып ар биринин өзүнүн улуттук уңгусуна тартат да. Мисалы мен ошол жерге келип түшүнгөм да. Мен деген өзүм айыл жерден өскөн кыз болгон үчүн мен аябай орус тилден аксагам да. Анан мен кичинекейимен максат коюп алыптым да, балдарымдын баарын бир гана орус тилге окутам, орус мектептен окутам, кереги жок кыргыз тил деген максатта жашап келгем. Анан ушул жерге барып мен мисалы мен Кудайга аябай ыраазымын да. Ушул агай көзүмдү ачып койду да, сен кыргызсың, сен мынакей кайсы жерде академик профессорду көрдүң, бир тилди ойлоп чыккан деди. Анан мындай логически ойлонсом андай жок экен. Анан айтты, көрдүңбү, кыргыз тил сага Кудайдан берилген, сен кыргызсың, сенин тилиң кыргыз, сен балдарыңды кыргыз тилди үйрөтпөй орусча өстүрсөң деди, анда сен ошол жерден тектин энергиясы токтойт. Ата тек, бизде ошон үчүн 7 ата бар, ошон үчүн бизде ата тек деп. Анан ошондон баштаган санжыраларды мен изилдеп чыктым. Ошондон биле баштадым да. Оң канат, сол канат, анан жанагы ичкилик деп үч кыл комуз эмне үчүн ошондон экен да көрсөчү. Анан кайра ошондон айтты да, сен өзүңдү көрдүңбү, кабыл ала албаган үчүн сен орусту туурап, орустун маданиятын туурап, орустун залкарларына мындай шыктанып жүрөсүң деди. А сен эмне өзүңдүн манасың менен сыймыктана албайсың, эмне үчүн сен дегенде. Анан ошондон баштап изилдеп баштадым. Анан мен уже үйгө чалып, анан сен күйөөгө чыктың деди, турмушка чыктың, сен тегиң мына күйөөңө кетти деди. Сен күйөөңдүн тегин улайсың, демек балдарыңды тектүү кылып өстү. Тектүү деген бул мен мынтип ойлой берчим да, тек десе эле мен мурдагы түшүнүгүм бай-кедейге бөлүү деп ойлоптум да. Көрсө тек бул кыргыз тектүү экен да, тексиз кыргыз жок экен. Кыргыздын баары тектүү дейт. Анан ошо маңкурт деген ошол экен да. Көрсө биз жанагы советтик өкмөттүн баягы саясатынын негизинде биз тилибизди унутуп баштадык. Анан баарыбыз орусча сөйлөп, орусча аң сезим, орусча, анан орусту туурап, орустун жашоо маданиятына кызыгып баштап, ошондо бизде баягы булардын кыскасы көп нерсени түшүндүм. Устазыма ыраазымын. Ким илимдейби, илим эместейби, ширктейби, ар кимдин өзүнүн ой жүгүртүүсү, өзүнүн эмеси бар, эмнели пикири. Мен аны сыйлаймын, бирок мен алган нерсе мына азыр мындай ушундай чакырылып калыппыз. Мына Асель как раз мага келген. Мен наставник болуп калам да, мындайча насатчысы. Анан келгенде бул менин сабактарымды угуп туруп, анан үйүнө барып туруп, бул өзү чүйдүн кызы, орусча өскөн, күйөөсү, анан балдарынан кыргызча үйрөтүп, өзү барып, анан мен айттым да, биз көрсө мындай кыргыздын эмесин алып жүрүшүбүз керек экени, жок дегенде бир жумада бир кыргыз кийимдерди кийип, баягы кыргыз аялдарынын мына канкене шерден ошону көтөрүшүбүз керек экен да. Анан көрсө мындай орусча өсүп калган кыргыздар, киргиз го, булар бат кыргыз болот экен да. Тескерисинче монтип мендей болуп айылдан келгендер монтип моральга туруп алып, монтип баштайт экен да. Маселебизге кайрылабыз. Жок, маселе ушул. Бул илимдин жанагы цифрага эле такалып алып атышпайбы? Туулган күндү айтып атат. Ал бекер маалымат толтура го YouTube'дачы. Бекер баарына берилген, бирок анын деген түбүн түшүнбөй туруп, мисалы мен бир нерсени тастыкташ үчүн мен барып мындай да, кулагың менен укмуккан менен көзүң менен көргөн эки башка да. Мындай 2-3 реалдуулук бар да. Субъективдүү, объективдүү, анан жогорку объективдүү деп коет. Жогорку бул баардыгы кагаз түрүндө, документ түрүндө мөр басылгандар да. Мисалы ошондо гана биз мисалы ишенсек болот. Объективдүү деген мисалы субъективде турганда монт талашып тартыша беребиз. Бул канай агай өзүнүн оюн бербейт, мен өзүмкүн берем. Бул субъектив деп коет да. Морали есть. Бул үчүн адилеттүүлүк керек, мен үчүн акыйкат керек, бул эже үчүн түшүнүү керек, бул кыз үчүн түшүнүү, сен үчүн туура болуш керек баары. Ар бирибиз өзүбүздүн моралда. А илим ошол моралдан кеткиле объективге чыккыла дейт. Эмне үчүн мына бизнесмендер, алар деген преуспешные люди, себептен да алар объективдүү реалдуулукта жашаган адамдар. Алар талашып тартышпайт. Себеби нерв короткон эч кандай пайда алып келбейт. Демек, жаштарга багыт менен бирге өзүнүн уңгусун
дагы түшүндүрүү болуп саналат. Мен ушул жерден Асель сизден сурагым келип атат. Шакирт катары айтсаңыз, эмнелерди үйрөнө алдыңыз? Кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз алгачкы мындай сабактарына катышканда? Анан ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Көбүнчө рахмат. Мен ушул Эркин эжеден алган маалымат боюнча негизи эле Сүтсай боюнча маалымат алганда көп нерсеге көз карашым өзгөрүлдү да. Эң биринчи сандар өзү кандай экен, мен кандай адам экен, менин эмоциям кандай, менин күйөөмдүн эмоциясы кандай, кантип биз аны сакташыбыз керек, энергиябызды ошондой болду да. Анан биз үй бүлөбүз менен окуганбыз. Мен анан жолдошум экөөбүз окуганбыз да. Ошондо биз окуп келгенде бизге жеңил болду. Экөөбүз бири-бирибиздин тилибизди мындан да жакшы түшүнүп баштадык. Ал өзүнүн энергиясы бар, мен өзүм энергия, экөөбүз деген ортодон урушуп кетпеш үчүн кандай ар бирөөбүздүн ичиндеги энергиябызды билебиз. Андан кийин Эркин эжеге барганда дагы тереңирээк окуганда ата тек боюнча көп сабактарды алдым. Ата тек боюнча жанакындай тектүү айым кандай болот, тексиз айымда кандай болот, өзүнүн кандай өзүнүн күйөөсүнүн тегин жагын сыйлоо жөнүндө кандай жанакындай служение кыргызча кандай кызмат кылуу, ошо кызмат кылуу боюнча жанакындай бата алуу, ушундай көп мындай кыргыздардан келип чыккан нерселерди чындап келгенде көп мындай кызыкпачымын. Бирок ушул жерге келгенде баары мындай бири-биринин үстүнө бири келип уланып келип атып, анан ушуга билим алып, ошолорду мындай өзүм жашоомдо кылганга аракет кылам да. Жакшы, мына Канай мырза сизден сурагым келип атат. Демек, ушул жогоруда биз белгилеп аткан жалган илимдер бул сиз белгилегендей же болбосо атайын курстар, коуч, психологдордун жардамы менен бир гана жашоону өзгөртүү эмес, ошол эле убакта өзүбүздүн нарк населдей каада салтыбызды сактап калуу мүмкүнчүлүгү дагы бар деген пикирлер болуп атат да. Кыздар кечирип коюңуздар да орой болсом, бирок биз туура түшүнүш керекпиз да. Кыргыз нарк насил бул азыркы айтып аткан Эркин айымдын айтканы кечиресиз, буну илимде софизм деп коет. Мындайча айтканда бул дебаттын туура эмес ыкмасы. Биз азыр Сүтсай жөнүндө сүйлөп атабыз. Сүтсай аркылуу өзүбүздүн нарк маселебизди тегимде эстөө деген кечиресиз, бул ушунчалык орой нерсе да. Кыргыздын тарыхын билем десеңиз, нарк насилин жана башка десеңиз кечиресиз, мына манас турат, мына эмне деген китептерибиз турат, сынган кылыч, тиги көчмөндөр кагылышы, жөн гана тарыхка эле кайрылып койсо болот. Көчмөн кандай болуп жашаган, көчмөндүн тиги ырыскы бөлүштүрүүсү кандай болгон, көчмөндөрдө айымдын орду кандай болгон, деги эле ырыскыны коомдук эмгектин үзүрү катары ырыскыны бөлүштүрүү жана башка толгон токой илимдер бар. Этнография деген илим турат, социология деген илим турат, психология деген илим турат, философия деген илим турат. Жөн гана классикалуу адамзаттын тастыктоосунан өткөн илим турса, эмне кереги бар кайдагы бир жомокторго ишенүү? Жөн гана илимге да кайрылалы да көрөлү. Мына азыр айтып атасыңар, мына философияны билбегендиктен азыр Эркин айым сиз айтып атасыз, субъективдүү көз караш, объективдүү караш, анан надо объектив дедизби, кандай дедиз? Илимде андай нерсе жок. Ал деген философияда трансцендентальная область. Аны айтсаңыз сиз динге өтүп кетесиз. Ошол үчүн Сүтсайды тиги секта дегендердин да баякы туура жери бар да. Же трансценденталдуу областка өтүп кетсек, анда биз динге өтүп кетебиз. Анда динге кайрылалы. Динибиз ислам дини, баарыбыз билебиз. Же болбосо эч кандай биякта субъективдүү, анан биякта объективдүү, анын үстүнөн кандайдыр бир дагы супер объективдүү бир маалымат бар деген айтуу, бул кечиресиз, бул космос. Андай нерсе жок. Социология илими турат, этнография илими турат. Андай эле өзүнүн нарк маселесин эстейлиз болсо, келгиле кечиресиз, тарыхыбызды окуйлу да болду, көрөлү эмне болгон, кандай болгон, биздин руханий баалуулуктарыбыз кантип түптөлгөн, көчмөнчүлүктө түптөлгөн, көчмөнчүлүк деген эмне, жана башка деп. Ошентип изилдеп келсек эле баары соп-сонун эле ачык, ап-ачык эле болуп калат. Анан тиги текти, ата тектин коддору мага азыр дагы ошондой да бир жомок бар. Ата тектин блоктору бар, анан ошо блокторду ачсаң миллионер болуп кетесиң, жана башка кечиресиз, эч кандай андай нерсе жок. Культурология деген илим бар. Тектердин ошо биздин маданиятыбыздын таасири, мына бизди бүгүнкү күнгө чейин менин өзүм маданий кодумда баякы көчмөнчүлүктүн маданияты жатат. Мен керек болсо үйдөгү букамды уктатпай, байлап бага албайм. Аны 3 ай уктатпай деп эт алсын деп аны мүйүзүнөн тиги эмеге дарбазага байлап коюп, аны уктатпай күнү түнү тамак берип, семирип, сатып, мен мүмкүн ага дитим барбайт.
себеби мен көчмөнмүн, ал малга андай мамиле кыла албайм мисалы да. А бирок бизнес мага айтып атат, ошо байкуш буканы жүрөгүн оорутуп, кыйнап, семиртип, 3 айда семиртип сатып сал деп атат. Мына бизнес логикасы мага эмне деп атат. Бирок мүмкүн мен ошого дитим барбай атат. Себеби кичинекей чагымда анча мынча мал менен аралашып калгам, анча мынча дитим барбай атат. Себеби мени бул тектен эмес, бул эч кандай тек код, энергия дештин кереги жок. Бул жөн гана маданият, культурология деген илим бар, ошо илимде баары ачыкталып турат. Мен айтарым, илим толгон токой бизде илимдер бар. Мына интернетте килейген китепканабыз турат. Толгон академия наук дегенибиз турат. Толгон токой илимпоздорубуз турат. Ошо илимпоздорубузга кайрылалы, ошолорду угалы. Мына Эркин айым сиз айтып кетип атасыз, социализм алдында орускул болуп калганбыз деп атасыз. Бул да сиздин тарыхка болгон кайдыгер жазган мамилеңиз. Социализм алдында бизде эмне деген жетишкендиктерге жеттик. Кечиресиз, ошол маалда биз кыргыз тилибизди өнүктүрдүк керек болсо. Азыр кыргыз тилибиз мына бузулуп атат. Азыр эгемендүүлүктү алгандан кийин 30 жыл ичинде биз деградация болуп атабыз. А ошол 70 жыл ичинде эмне деген маданияттын туу чокусуна жеттик. Дүйнө жүзүндө болгон маданият, болгон илимди өзүбүзгө кабыл алганга жетиштик. Анан ол социализм алдында орускул болуп калганбыз деп атасыңар. Бул демек сиз илимге кайрылган эмессиз. Демек мындай академиялык илимге кайрылыш керекпиз. Ошондо бир акыйкатты көрөбүз, объективдүү реалдуулукту көрөбүз. Объективдүү реалдуулук кандай болсо, ошондо биздин ан сезимибизде чагылдырылыш керек. Ошондо биздин иш аракетибиз туура болуп чыгат. А ошону кылыш үчүн эч кандай сүт-сайдын кереги жок. Ошону кылыш үчүн жөн гана академиялык тастыкталган илимге кайрылыш керек да, болду. Туп-туура. Назира айым. Туп-туура. 100% сиз менен макулмун. Мен ошо Советский Союз убагында төрөлгөм. Ошон үчүн кыргызча тилин жакшы билбейм. Мен ошо социология илимин окугам, культурология илимин окугам, юриспруденция, тарыхты, философияны, 2-3 дипломум бар. Бул илимдин баарын окугам. Бирок ошо илим аркылуу биз кандайдыр бир деңгээлге жете алган жокпуз. Это реально. Как вы говорите, это реально, это деградация идет полным ходом. Я с вами совершенно согласна. Бирок мен алганда эже сиз айткан убакыттын, мен сиз менен вообще 100%, что постсоветский союз кулагандан кийин азыр данный момент действительно идет деградация. Кыргызча сүйлөй. Рахмат, Назира, келгиле ушундай ушул алкакта биз кете берсек, биз көптөгөн илимий баягы жагдайларды ачыктай баштайбыз. Эмне үчүн деградация болуп атат? Коомго, адамзаттын коомго таасир эткен эмне? Биринчиден эмне таасир этет? Объективдүү реалдуулук таасир этет. Объективдүү реалдуулуктун ичинде эмне жатат? Коомдук мамиле жатат. Коомдук мамиленин түйүндө эмне жатат? Коомдук мамиленин түйүндө экономикалык кызыкчыл деген бар, материалдуу баалуулуктарды жаратуу ыкмасы деген бар. Ушундай маселелерге такалсак биз деградациясын өзөгүн талдап чыгабыз да, билип чыгабыз. А Сүтсай бизди такыр жомок алып кетип атпайбы? Туп-туура. Жок, сизде деген Сүтсай илимине эч ким насилие алып бараткан жок да. Эч ким насилие алып барбай эле, бирок силер интернетке чыгып толугу жаштарга пропаганда кылып атасыздар. Жок, смотрите, есть три закона. Демократия, мен укпай эле койсун, мен айта берем деп атпайсыңарбы? Нет, смотрите. Это пропаганда. Смотрите, в чем, смотри, вы говорите интернет-ресурс. Интернет-ресурс сиздин өзүңүздүн жеке менчигиңиз эмес да. Нет же нарушений закона Кыргызской Республики. Почему вы так говорите? Точно. Это же ваша мораль же. Нет, подождите. Дело не в морали. Мен биякта туруп алып, кыздар оозуңарды жапкыла деп элем. Бизде демократия, бизде интернет деген бар. Ошол үчүн сүйлөп атат да интернетте. Ошол үчүн биз бул жерден жолугуп сүйлөп, ошол үчүн мен өз оюмду айтып атам. Ошол үчүн мен угармандарга айтып атам. Угармандар, пропагандарга ишенбестен, жөн гана илимге кайрылып койгулачы болду деп атам. Пропагандага ишенбестен илимге ишениңиздер. Мына илимге ишенгендер, мисалы Мырзанын соцсетине киргиле, Инстаграмга жалаң гана ушунун сөзүн уккула да туура багытка жол түшкүлө. Сизге ал эч ким тоскоолдук кылган жок да. Жаштардын баарын алга, баарына билим бериңиз. Ар бир университетке барып, ошол жактан кандайдыр бир салымыңызды коюңуз. Всё, сизге кол чабуу, вот. Ошол жумушуңузду кыла бериңиз. Кечиресиз. Сизге эч ким жок деген жок да. Ошол жерде. Анда экинчи маселе. Мына кыздар эмне дегенге такып атат? Кыздар айтып атат, демократия деп атат. Мына биз өз оюбузду айтып атабыз. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт деп атат. Сизге жакпаса сиз укпай эле коюңуз. Башкаларга жагат деп атат. Кечиресиз.
коомго, элдин ан сезимине ээлик кылуу бул өтө чоң жумуш. Жаштардын келечеги. Жаштардын ан сезимине жаштардын ан сезимин биз коргош керекпиз. Мына биз Туптура. коом катары мына силердин ан сезимиңерди коргой албай калдык. Ошентип силер сүт сайдап кеттиңер. Туптура. Болбосо силер азыр эмне деген илимди таркатып жаткан мыкты айымдар болот элеңер. Мына сиз Аселя, сиз Назира, сиз Эркенай, кандай силер энергетикалык күчтүү айымдарсыңар. Коомго кыз чыккандан коркпогон, элге сүйлөгөндөн коркпогон айымдарсыңар. Бирок силер эгер чын эле түптүү илим менен куралдансаңар, анда чыныгы коомдун прогрессивдүү айымдар болот элеңер да. Бирок силер коомдун прогрессивдүү айымдар болгон ордуна силер коомду кайра туңгуйга түртүп атасыңар. Эмне туңгуй? Өзүңөрдүн жалган илимиңер менен. Эмне туңгуйга? Жалган илимди куралданган коом аягы барып сүзүлөт. Себеби объективдүү реалдуулукка сүзүлөт. Объективдүү реалдуулук бияк стенка аяка баспа деп атса, жалган илимдер айтып берет. Момундай түпсүз кете берсең, сонун байлык жолуна чыгып кетесиң деп берет. Анан адамдар барып сүзүлөт бир күнү баары бир. Кечирет, бул нерсени баары түшүнүшөт. Силердин окууңарды окуп чыккандан кийин 3-4 ай адам эйфория болуп жүрө берет. 3-4 ай өткөндөн кийин кайра эле баягы кейписине келет. Аны баары эле билип турат. Биз ошо биздин психологияда биз кандай түшүндүрөбүз? Мотивация бул эң жаман нерсе дейбиз. Потому что мотивация бул ошол келет, ошол адамды мотивация түрүндө искусственно энергияны көтөрөт, сиз айткандай кол чабуу менен. Анан сиз үйгө келесиз, 3 күндөн ал мотивацияңыз өтөт, сиз андан өтө терең депрессияга түшөсүз да. Ошон үчүн биз бул илимде, бул психологияда ар бир келген адамга айтабыз. Мотивация бул эң жаман нерсе. Мотивация деген бул күнүмдүк, бул искусственная энергия деп айтабыз. Ал энергия эмес, сиз физик аркылуу көтөрүңүз, спорт аркылуу көтөрүңүз. Сиз айткандай мол илимдерди окуңуз, мол илимди окуңуз. Именно бул деген не на одном же науке, это же там много. Анда мен курс суроо берейинчи. Мен анда курс суроо берейинчи. Кечиресиз Мына мен айтып атпайбы, сиз эмнечи? Мына мен айтып атам, мына мага мен азыр баарын айтып атам. Урматтуу угармандар, эгер силер коом таануу илимине кызыксаңар, философия, социология, экономия, мага Facebookка жазгыла, биз кружокко ачабыз. Мен силерге акысыз курс өткөзүп берем. Акысыз. Мен интернеттеги чыгарып аткан интернеттеги бүт нерседи мен андан эч бирине монетизация күтпөйм. Эми силерде ошондой акысыз кызмат кылбайсыңарбы анда? Ошо сүт сайга жок. Жок, силердики акысыз эмес. Силер акысыз реклама катары кыласыңар, анан ар кайсы жерге интервью берип, сонун көрүнүп. Анан кийин силерге жакын келгенден кийин анан кечире кандайдыр бир акча сурайсыңар. Бул кадимки эле монетизация духовных ценностей деп коет, болду. Это монетизация популярности. И всё, кыздар. Ошон үчүн айтып атам, кыздар, чын-чындап жашоо кенен сиздин алдыңызда толгон токой келечек турат. Биз все молодые. Сизге бир суроо берейин. Кечиресиздер мынакей. Мен бир суроо берип коеюнчу азыр. Сиз эгерде ушундай социология, философия, культурология, кыргыз тарыхы боюнча ушундай бекер курстарды ачып окутуп атсаңыз, эмне себептен сизге абдан киши аз барат? Кызыкпайт, себеби силер менин жолумду толгой атпайсыңарбы? Силер чыгып алып жомокто айтып атпайсыңарбы? Силер чыгып алып, менин курсума кел, 2 миң сом берип кой, анан миллионер болуп кетесиң. Илимди окуштун кереги жок, Спиноза менен Декарттын маселесин чечиштин кереги жок, башты ортуштун кереги жок. Сен бул жонганда 9 менен 6-ны плюс кылып кой, анан байып жыргап кетесиң деп атса, ким илимди угат? Илим деген оор нерсе. Илим бул объективдүү реалдуулукта болуп жаткан карама каршылыкты чечүү. Ошо карама каршылыкты чечүү аркылуу адамзаттын ан сезими өсөт. Ал деген өтө оор нерсе. Бүгүнкү жаштарыбыздын акыбалы, понятийный аппарат ушунчалык пас, аларга академиялык баяндоо кылсаң уга алышпайт. Алар баары көнүп калган. Же Инстаграмды кызыл тузул жаштарына же болбосо мага кел, анан 100 сомдон баштайсың, анан миллионер болуп кетесиң деген баары аз кырылып атпайбы? А биз академиялык илимди таркатыш керекпиз. Академиялык илимди таркатуусунун эсебинен бизге өнүгүү келет. Анан мондай жалган илимдерде жата берсек, биз деградациядан башыбыз чыкпайт. Кечиресиздер ушул жерден. Мисалы деген мен абдан кошулам. Бирок биздин именно психология тилинде алгандачы. Цифровойду айтпай эле коеюн, а то это вас раздражает. Психология тилинде айтканда, вы находитесь в роли жертвы. Почему? Потому что все время кого-то обвиняете. Вообще в жизни не надо никого обвинять, надо просто делать. Кечиресиздер мынакей, ушул жерден мен барыңыздарга жалпы суроо узаткым келип атат, анткени бизге берилген убакыт да чектелүү, соңуна чыгып атат. Мына психолог, коуч, ошол эле мотиваторлордун жаштарга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Анан мына ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди айтып атасыздар. Эми мына жаштар менен иштешип жүргөн жаштар катары, өзүңүздөр да жаштардын катарына толуктайсыздар. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ошол эле
ишкерлик кылуу, жол сайты тармагы же дагы башка пайдалуу курстар бар да, мына жогоруда сиз белгилеген. Ошол курстардан сырткары дагы учурда жаштар кайсыл багытка, кайсыл тармакка муктаж болуп турат, кайсы тармактан дагы ушундай бир жакшы курстарды ачсак болот. Мынакей жогоруда Канай мырза белгилеп кетти. Бул боюнча сиздер кандай пикирди айтат элеңиздер? Мен негизи мектепке мындай сабактар киргизбекмин. Эң биринчиден финансовая грамотность, кыргызча кандай? Финансылык сабаттуулук деп койгон. Финансылык сабаттуулукту киргизмекмин. Өзүн өзү түшүнүү, оюн эркин айтуу, мисалы курстары. Үй бүлө деген кандай, үй бүлөнү кандай тутуу керек, үй бүлөнүн эң кандай десем, эң керектүү баалуулуктары, анткени үй бүлө жөнүндө же ата энелери көп түшүндүрмө берилбейт азыркы жашта. Анткени барысында погоня за материальным миром. А мектепке ошол эмени кириш керек да, ошол предметти. Именно үй бүлөлүк баалуулукту, мисалы биздин сиз айткандай жана тарыхыбызды терең жалпак тилинде жазганга мен ушу көп ушу эме тегерек столдор эмелерге барып уюштурулган ушул нерселер көп айткам да. Анткени биздин мисалы мен балам азыр 7 класста окуйт, тарых, кыргыз тарыхты окуса абдан мындай оор тилде жазылган да. Ошолорду колдон келишинче кызыктуу, сиз айткандай жомок катары мындай жалпак тилинде айтканда мен ойлойм ал жаштарга көбүрөөк сиңимдүү болот. Эмне себептен биз дайыма мындай бир сложный тилди, мындай бир чересчур умный фразаларды колдонгон жакшы көрөбүз да. Акылдуу сөздөрдү. Ал Эркин айым, кошумчалайсызбы сиз ушул жаштар кайсыл багытта ушул шыктанууга, жаштарды кайсыл багытта шыктандырууга бүгүнкү күндө муктаж болуп турат? Бүгүнкү күндө мен айткым келет, ошо эң бүгүнкү күндөгү башкы валюта энергия болуп атпайбы? Эң башкысы энергияны көтөрүп жүрүү керек. Анан бизнесте дагы азыр психологиясыз бизнес дагы жүрбөй калды. Азыркы кичине өзгөрүп кетти бизнесте. Ошон үчүн жаштарга ошо психологияны биринчиден, анан экинчиден убактысын кетирбей, эми азыр технология өнүп аткандай мынакей ар түрдүү болуп чыгып атпайбы соц баракчалар. Азыр негизи мындай жеңил эле болуп калды, көп нерсе акча табуу делечи, бирок ким мурдагыдай эле бандай ойлоно берсе, ал үчүн кыйын болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү мурда тамга таныбаган, жаза албагандарды неграмотный десек, азыр ушул телефонду анча түшүнбөгөндөр неграмотный болуп калды. Ошон үчүн ошол жактан деле билимин алып, өздөрү үчүн керек экен да, ар биринечи мен ошол жакка багыттай алам. Сөзсүз түрдө психологияны билип алсын демекчимин да. Сөзсүз түрдө керек ошол психология. Эми кайсыны тандайт, алар өзүнүн эрки. Себеби мен мындай да, мен эч бир коуч, тренерди жаман деп эч убакта айта албайм. Себеби мен да өзүм Асель Сыдыкова, Сайтмурат Давлатов, жана Петр Осипов, ушундай толтура Маргулан Сейсенбай, толтура өткөм, Роберт Кийосаки. Мен даже Москвага жанагы Тони Роббинс келгенде атайын баргам, ошо 30 миңге билет алып, хайповый болсо да арттагы рядка болсо да отуруп угайын деп. Бирок мага анын бирөөсү дагы мына жашоомдо жаман нерсе берген жок да. Баары бир деле ар бир адам өзүнүн өткөн турмушунан берген сабагынан баары бир деле мен өзүмө керектүүсүн алып аттым да. Ошон үчүн баягы тандоодо мен бул жаман, бул жакшы дебейм. Ар бир адам ошол аркылуу өтүп, салыштырып, анан өзүн тапса болот деп. Адамдар бири-бирин окшош эмес да. Биздин коомдо өтө чоңдогон көйгөйлөр бар. Ошо көйгөйлөр азыркы эле биздин сурообузда чечилип атат. Мен азыр бир айтып коеюнчу, сиз курстар дебесизби? Курстар десек мен дароо эле айтып коет элем. Бүгүнкү күндө албетте андай курстар көп болуп атат да, жанакындай монтаж, ушундай курстарды көрүш керек. Пайдалуу, жаштарга пайдалуу, мультипликация жана башка. Ошол менен бирге искусственный интеллект деген келет атат. Ал жаңы заманда убагында порох чыккан, убагында кагаз чыккан. Ошону ким биринчи колдоно алса, ошо коомдор өнүккөн. Ошо сымал эле бүгүн искусственный интеллект деген бар. Ошону өздөштүргөндөн бир жаштар көбөйүш керек. Ошонун аркасынан кандайдыр бир өнүгүү келет. Бирок мен азыр ал жөнүндө сүйлөгөм келбейт. Мен азыр жөнүндө айткым келет, мына могул маселе да. Мына азыр Эркин айым айтып кетти да, акча табуу деген азыр жеңил болуп калды деп атасыз. Кечиресиз Эркин айым, ушинтип айтканыңыздын өзү биздин коомубузда чоң көйгөй бардыгын айтып атканда, бизде коомубузда коом таануу илимибиз такыр өлүп калган, деги эле илим өлүп калган. Ошол себептен ушундай нерселер айтылып кетип атат да.
биздин 70%ден ашык 70% ашык калкыбыз акча табыш үчүн эмне деген кандай эмгек кылып келе жатат. Сиздики башка, Эркин айым, сиз сүйлөп руханий баалуулуктарды таркатмыш болуп, ошонун аркасынан монетизация келип атат. Сиздин популярдуулугуңуздун монетизациясы эсебинен рызкы келип атат. Бул такыр башка нерсе. Кечиресиз, эмне деген адамдар мал багып атат. Эмне деген адамдар жер иштетип атат. Эмне деген адамдар өзүнүн кол эмгеги менен, тери менен материалдуу баалуулуктарды жаратып атат. Эмне деген балдар тетиге аскер өтүп атат. Ошо аскер болгончу биз могу жерде отурабыз, кыйын болуп, жакшынакай кийинип, курсагыбыз ток болуп керек болсо турабы. Эмне деген адамдар өз тери менен жайлоодо жүрүшөт, мал багышып, ошолордун эмгеги үчүн биз биякта той өткөзүп эт жеп атабыз. Сиз азыр айтып атасыз Робинсон деп кеттиңер. Эмне деген фамилияда, анын баары жалган илимди сүйлөп эле тиги акча жасаган адамдар. Ошол адамдар биздин каармандар эмес, биздин герой эмес, биздин чыныгы геройлорубуз. Бул мына баягы тестте жарылуулду го, ошол жакта иштеп жаткан балдар. Ошол балдар өзүнүн ошондой тиги жөнөкөй маяны, алар деле бай жашагысы келет, бирок алар ошондой маянасына карабастан ошол жерде иштеп жүрүшөт. Ошондой баягы коп опасный жерлерде. Эмне деген балдарыбыз милицияда иштеп жүрөт, эмне деген балдарыбыз пожаркада иштеп жүрөт, зарплаталарына карабастан. Мүмкүн ал балдар ошо өзүбүздүн коомубузга мен бир кызмат кылып атам деген бир сүйүнүч сезими бар. Кенеде зарплатасына карабастан иштеп жүрүшөт. Ошол балдар биздин каармандар, мына ушул адамдар, ошол адамдардын кызыкчылыгын сүйлөш керекпиз. Тетиги сиз айтып кеткен Робинсон дегендин баары, бул жана аргансы коучерлердин баары, бул биздин каармандар эмес, бул бизди ыдыроого учураткан адамдар, бул жалган илимди сүйлөп акча жасаган адамдар. Кошуп кетейинби? Мисалы акча табуу боюнча азыр сиз айтып атпайсызбы, биз каршы эмеспиз да, ар ким өзүнүн тандоосу менен тандайт да. Мисалы мал багам десе, ал анын тандоосу, аскер кызматына барып, ал да анын тандоосу. Бул жерде биз аларды эме алган жокпуз да. Мен айтайын деген 1 минут, мен сизди аябай уктум го. Мен айтайын деген нерсе, мисалы азыр мына 9-класс, 10-класс эле СММди үйрөнүп алып, мен мына өзүм деле кызым ар кайсы мисалы бизнес тармактарына барып, мисалы бир магазиндин Инстаграмын алып барып, бир ТикТогун алып барып 30 миңден 100 миңге чейин айлык алышат да. Мен ошону айтып атам. Мен мисалы мындай анын IT тармагында мына Америкадагы компания бул жакта отуруп иштеп атпайбы биздин балдарчы. Мен ошон үчүн коомдон артта калбай, себеби бул жактагы суроо негизи жаштарга берилди. Анан бул жерде азыр мал бакканда эмелер айтылган жок да, мен ошону суроого эле жооп бердим. Чтоб жаштарды кайка дегенде ба замандан артта калбай, азыр кайсыл трендте болуп атса ошону менен кете бергиле деп атам да. Себеби азыр кылым өзгөрдү, энергетика өзгөрдү, вибрация өзгөрдү. Анан эң башкысы ыраазычылыкта болушубуз керек, благодарность. Себеби бунун вибрациясы 144 Гц. Биз ушунчалык ыраазы болуп, мынтип наразыланып эле коомдон минус издеп, бирөөдөн минус издей берсек, өзүбүзгө деле зыян да. Биз канчалык эмоцияга алынбай, сабырдуулукка келип, пейлибизди тартпай, ниетибизди түздөп, ошол менен мисалы биз ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, бизди көргөн адамдарда ошол энергетика, ошол аура менен алар да өзгөрөт, ошентип коом өзгөрөт, мамлекетибиз өзгөрөт деп ойлойм. Кечиресиздер, мына ушул жерден Асель айымга дагы суроо узаткым келип атат. Жаштардын өкүлү катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө жаштарыбыз кайсыл багытта көбүрөөк шыктанса, ошол багытка бир ыктаса деп ойлойсуз? Азыр көбүнчө жаштар өздөрү бир мисал алсак стоматологияда элечи, ошол жактарында кыздар келет, алар ошол жакты жакшы билип, анан кечке отургусу келбейт, бирөөнүн тишин тазалап, алар деген окуткусу келет. Ошон үчүн көп жаштар азыр ушундай бир кандай ораторское искусство деп коебу, мындай кыска курстарды сатып, ошондой курстарды өздөрү курстарды ачып, өздөрү кантип ушул башка өздөрүнүн эле коллегаларына ушундай илимди кайра эле мындай терең түшүндүрүп берүүгө, ошондой көп жаштар азыр жаңы нерсеге жабышып атышат. Көп жаңы нерсе келсе, жана көп нерсе онлайн келсе, жана онлайн курстарды, платформаларды кандай кылып сатышты, IT тармагында, жанакындай чет өлкөдө иштөө, үйдө туруп чет өлкөдө иштөө, ошондой нерселерге көбүнчө көп сурашат да, көп кызыгышат, көп нерселерди мага айтып беришет, көп жаңы нерселерди мен мисалы алардан үйрөнө алам да. Эмне үчүн дегенде мен адамдар менен кошумча бир эле эки сөз азыр. Мисалы илимде ошол келген жаштын өзүнүн туулган күнүнүн негизинде кайсыл тармакта
жакшы кетет, билинет да. Кимдир бирөөдө психология аябай камтылган, кимдир бирөөдө мисалы кулинария, кимдир бирөөдө мисалы медицина тармагына кетсе, ал сөзсүз түрдө себеби лекарлык касиети заложено болот да. Ошону карап туруп профориентация деп коет да. Толтура профориентация берип коебуз. Анан алар сүйүнүп, мен как раз мисалы Георгийде заложено чыгармачылык да, анан бизнестеги чыгармачылык. Ошону айтып койсоң, алар батыраак кетет да. Кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эле суроосуна жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү. Мисалы азыр мырза айтты го, мисалы милиция, пожарный, мал багып атат депчи. Мунун баары абдан туура. Именно ушул тарапта жаштар тандап, ошол тарапта жүргөн үчүн балким биз ушундай коуч болуп иштеп атабыз да. Менин айтаар себебим ошол мал бакса дагы, МЧСте иштесе да, тестте жүрсө дагы, милиция болуп иштесе да бул абдан сонун. Эң керектүү ошол өзүнүн тандаган кесибин сүйүш керек. Жумушка сүйүү менен барыш керек. Мисалы мен барып туруп азыр сүйүү менен мал багып тургандан кечинде келип ошол эмне себептен мен бал багам деп өзүмдү жесем, анда бул туура эмес. Если мен милицияга барып, ошол милицияда только ошол айлык алыш үчүн барып, өзүмдүн профессиямды жеп көрсөм, ал туура эмес. Бул жерде биз психологияда именно түшүндүрмө багыт беребиз да, өзүнүн кесибин сүйүш керек. Күнүнө жумушка барган бул өзүнчө бир майрам болуш керек. Ал отпуска жанагындай эс алуу күндөрүн ал адамдар күтпөйт, анткени ошол өзүнүн кесибин сүйөт. Жыйынтыктоочу сөз Канай мырза кыскача. Рахмат. Эми азыркы айтып кетип атышпайбы? Эми кечиресиз, психология деген илим бар, социальная психология деген бар, туура, практическая психология деген бар. Ушул жерлерге барсаңар, сону профориентация табасыңар, жана башка. Ал жерден чын эле кесипкөйлөр айтат. Бир 3 айлык, 5 күндүк бир курстарды уккан адам эмес, жок, 5 жыл, ошону 5 жыл окуган адам сиздин үстүңүзгө профориентация кылганга жардам берет. Айтарып кесипкөй адамдар. Рахмат, Эркин айым. Анан мен бир нерсе убактыбыз чектелүү, Канай мырза кечиресиз. Мен ошо сөз аянда жана милиция кызматы, аскер кызматы, медицинадагы врачтар, жана мугалимдерге, ушул жакта мал чарбачылык, дыйканчылыкта иштеген ар бир ушул адамдарга мен ыраазычылык ушул эфирден айтып алайынчы, ошолорго чоң ыраазычылык билгизем, себептен алар чынында сүйгөн үчүн ошол кесипти аркалап келатат. Сиздерге миң мертебе ыраазычылык жана ден соолук, иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөрдө бак-бат жашоо каалаймын. Асет, келиңиз кыскача. Бизде убактыбыз. Ушул барыңыздарга рахмат. Ушундай жаштарга жана мен жаштардын өкүлү болгондон бүт жаштарга деген өзүн таануу билүү бул зыян эмес. Мындан эч жаман нерсе албайсың, жаман адам болуп кетпейсиң. Бул нерседен өзүңдү дисциплинага келтиресиң. Мүмкүн бул тил жалпак. Мисалы мен үчүн жалпак болду. Рахмат, студиябызга келип ушундай бир кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Арабызда соц тармактарда ар кандай багыт боюнча машыктыруучулардын тренингтердин пайдасы менен өз жашоомду 100% өзгөрттүм дегендер арбын. Ошол эле маалда акчамды арзыбаган курска короттум деп нааразы болгондор да жок эмес. Кандай болгон күндө да өз келечегиңиз өз колуңузда. Аракет кылуу, изденүү, жаңылануу, билимге умтулуу ар бир жаштын тилеги деп ишенем. Урматтуу радио каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Программабызга коомдук активист Канай Токтомамбетов, санарип кеңешчиси Аселя Сулайманова жана машыктыруучу өнүгүү тренери Эркинай Мамытова, ошондой эле коуч психолог Наргиза Уркасымова катышты. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып бардым. Режиссердук пульту жана Фейсбуктан онлайн чагылдырган Дилбара Капарова болду. Саламатта калыңыздар.